Берүүлөрүбүздү апта жыйынтыгын чыгарган Жума Баян аналитикалык программасы менен улантабыз. Студияда Каныкей Бозгунова. Саламатсызбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Министрлер кабинети өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарды. Төрага Акылбек Жапаровдун 100 күндүк иши жана пландары. Билим берүү жана илим министрлигинин башына Алмазбек Бейшеналиев кайра келди. Реформага муктаж агартуу тармагында эмне өзгөрөт? Кыргызстанда 17 медициналык окуу жай жабылышы мүмкүн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин соңку учурдагы саясаты. Алдыда ушул темаларды кененирээк баяндайбыз. Узап бараткан жумада Акылбек Жапаров жетектеген министрлер кабинети өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып, маалымат жыйынын өткөрдү. 60тан ашуун журналисттер чогулган суроо жооп форматындагы жыйын дээрлик 2,5 саатка созулуп, жүздөгөн суроолор узатылды. Негизинен алардын өзөгүн аткаруу бийлигинин 1 жылдык ишмердүүлүгү, алдыдагы пландары, карапайым элдин көйгөйлөрү, айтор социалдык экономикалык багыттагы, анын ичинде коомдун көңүл чордонунда талкуусунда турган маселелер түздү. Буга чейин далай өкмөттүн башын жеген кумтөр маселеси мындай чоң жыйында көтөрүлбөй коюшу мүмкүн эмес эле. Анткени кендин тагдырын чечүү азыркы аткаруу бийлигинин дагы негизги милдети болуп турат. Кумтөрдү толук мамлекетке кайтаруунун башында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров болуп, өткөн жылы жогорку кеңеште депутат кезинде аталган кендин ишмердүүлүгүн иликтеген мамлекеттик комиссияны жетектеп, жыйынтыгында Кыргызстан ишкананы сырттан башкара турган болгон. Жапаровдун айтымында кумтөр кени 2021 жылы 220 миллион доллар таза киреше берген. Аталган кенде өндүрүлгөн алтын сатылып, өлкөнүн экономикасына жумшалууда. Башкысы алтын Кыргызстандан сыртка чыккан жок. Ошондой эле 15 мартка чейин Канада менен тынч ажырашуу макулдашылып, кумтөр маселесине чекит коюларына ишендирди. Мындан сырткары Жапаров өлкөдөгү ири кендерде атамекендик компаниялар иштете турганын билдирип, улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук компаниясы түзүлгөнүн билдирди. Анын уставдык капиталы 10-15 миллиард сомдун тегерегинде болот. Азыр алар ишке ашыра турган 30дан ашык экономикалык долбоорлор бар экен. Дүйнөдөгү кымбатчылыкка байланыштуу Кыргызстанда баалар дагы өсөт. Андыктан Жапаров пенсия, жөлөк пул жана айлык маянаны кескин жогорулатабыз деген убадасын берди. 1 апрелден тарта мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлерден биринчи кезекте дарыгер, мугалим, маданият ишмерлеринин айлыгы көбөйтүлөт экен. Бул жана башка маселелер министрлер кабинетинен жакын арада аткара турган иштери. Ал эми алдыдагы жылдарда Кыргызстанда асман аталышындагы экологиялык таза шаар пайда болот. Бул азырынча кыял, бирок кыргыз бийлиги 5 жылдын ичинде бүт көрүшү керектигин Акылбек Жапаров айтты. Экономиканын өнүгүшүнө өбөлгө түзө турган дагы бир ири долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Азырынча темир жолду куруу боюнча активдүү аракеттер жүрүүдө. Жапаров билдиргендей, аталган жол Нарын облусунун аймагынан Макмал аркылуу Жалал Абад облусунан Өзбекстанга чейин куруу сунушталууда. Бул дымактуу максаттардын ишке ашуусун албетте убакыт көрсөтөт. Ал үчүн өлкөнүн тынчтыгы, өкмөттүн туруктуулугу маанилүү. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өткөн аптада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кызматтан кетет экен деген дагы кептер тараган. Буга маалымат жыйынында өзү комментарий берип, кыйын кырдаалга кептелген экономиканы стабилдештирүү үчүн кеминде 3 жыл керектигин билдирип, кетип калганга дагы, иштей бергенге дагы даяр экенин айтты. Ушул жана башка орчундуу маселелер козголгон Жапаровдун кеңири маалымат жыйынынан Шекер Сатыбалдиева кенен баяндайт. Пришло время 1,5 саатка деп пландалган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен болгон маалымат жыйын суроолордун көптүгүнөн 2 саатка чукулда бараң жыйынтыкталды. Бирок аткаруу бийлигинин жетекчиси маалымат жыйын башталарда эле айрым мамлекеттик же коммерциялык сыр катары сакталган суроолор берилсе, жооп берүүдөн баш тартаарын эскертти. Анткени коопсуздук үчүн айтылбай турган жагдайлар бар. Негизинен бул маалымат жыйын өткөн жылдын жыйынтыгына багытталды. Өлкөдө опурталдуу болуп кээ бирин ишендирсе, кээ бири такыр макул эмес болгон кумтөр маселесинин улутташтырылуусу турат. Коомчулукта бул багытта ар кандай пикирлер бар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтөр боюнча сүйлөшүүлөр дээрлик аяктап калганын, марттын 15-ине чейин тынч ажырашуу боюнча макулдашууга келишкендигин айтты. Анткени канадалыктар деле кайсы бир күнү кетери белгилүү болгондуктан тымызын камылга көрүп жүрүптүр.
Кумтөрдөгө биз тышкы башкаруучуну киргенде счетунда болгону $48.000 бар болчу. Өзүңүздөр билесиздер, бул эң чоң ири ишканалардын бири. 4-5 жылдан бери даярданып эле жүрүшкөн экен. Бир күнү болбосо бир күнү кыргыздар бул мекемени өзүнө алат деген ойлору бар экен. Бирок улам эле алтындын баасы көтөрүлгөн сайын кеткилери келбей жүрүптүр. Бирок азыркы жаңы цифровой технологиялар менен колдонуп, счеттордун баарын бөлөк чет мамлекетте банктарды ачып, акчалардын баарын ошол жакта кармачу экен да. Буга чейин аталган ишкана мамлекетке 4% салыкты төлөбөй жүрсө, тышкы башкаруу өткөндөн кийин балдык кирешеден 18% каражат төлөгө жетишкен. Демек мурункуга салыштырмалуу 4,5 миллиард сом көбүрөөк киреше түшүүдө. Ал эми эл арасында кумтөрдүн алтыны кайда, канчадан сатылып жатат деген бүдөмүк ойлор бар. Бирок Жапаров колдон келсе алтынды сыртка чыгарбай алып калуу ниети бар экендигин билдирди. Буга чейин 410 тонна алтыны сыртка чыгарылып, сатылып кеткен. Биз мындан ары колубуздан келсе алтынды Кыргызстандын ичинде алып калсакпы деп атабыз. Азыр ага өкмөттүн, улуттук банктын, дагы бөлөк банктардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Дагы 1-2 жыл. Министрлер кабинетинин жаңы курамы ишмердүүлүгүн баштагана 4 айдын жүзү болсо, алардын баары кыйратып иштеп жибер дегенге болбойт. Арасында иштин жыйынтыгы жоктору аракет кылып жаткандары бар. Министрлер кабинетинин курамынын ишмердүүлүгүнө канааттанасызбы? Себеби аткаруу бийлигинин айрым мүчөлөрүнө сын пикирлер коомчулукта көп айтылып келет да. Балким аларды алмаштыруучу мезгил келди. Кабинет министрликтине көчөгүнү мен өзүм барып, билим берүү тармагына министрге Алмазбек Бейшеналиевди сунуштап келдим. Парламент макулдугун бере турган болсо, эртең бүрсүгүнү указ чыгат го деген ниетим бар. Мындан ары болгон акчабыздын баарын билим берүү тармагына, анан здравоохраненияга берели деп атабыз. Ошондуктан жакын арада аякта реформалар болот. Азыр өкмөттүн курамын түздөн түз урматтуу президент түзөт, структурасындагы, составындагы. Ошондуктан азыркы иштеп аткан менин коллегалар менен мындан ары дагы иштешүүгө даярбыз. Акыркы 25-30 жылда каражаттын баары жол куруу менен энергетикага коротулса, аткаруу бийлиги эмандан баш тартып болгон акчаны билим берүү менен саламаттык сактоого жумшоону туура көрүп жатышыптыр. Бирок өлкөнүн бардык аймагында жол көйгөйү бар. Улам жамала өрүп жараксыз болуп калган. Жайында чаң асманга сапырылган унаа жолдору ар бир райондо бар экендиги жашыруун эмес. Ала Бука районундагы айылдарды район борбору менен байланыштырган орток бел жолу тууралуу суроого жооп берип жатып Акылбек Жапаров Финансы министрлиги быйыл 4 миллиард сомду бютум сатып алууга бөлөөрүн түшүндүрдү. Буга кошо атайын техникаларды алууга да даяр. Кыскасы быйыл унаа жолдору менен ирригацияга өзгөчө көңүл бурулат. 20 000 тонна битум алып берген табыз. Былтыр 5 000, 7 000 тонна да битум алынган эмес. 3 жолу тендер кылдык. Келбей жатат компаниялар. Ошондуктан азыр түздөн түз заводдорго чыгып, премьер-министрлер менен чогуу алып келип беребиз. Бул былтыркыга караганда 4 эсе көп жолдор оңдолот дегенди айтат. Мындан тышкары биз 400 техника алып бергенге даярбыз. Южный Корея менен да сүйлөшүп атабыз. Орустар менен, Кытайлар менен дагы сүйлөшүп атабыз. Айтор ушул жылы ирригация менен жолдорго абдан катуу чоң көңүл бурулуп атат. Өкмөт ири долбоорлорду жүзөгө ашырууга белсенип жаткандыгына маалымат жыйында жакшы жаңылык катары белгиледи. Антпесе электр тогуна болгон көз карандыктан чыгууга жакын арада мүмкүнчүлүк жоктой. Жапаров Камбар-Ата 1 кесинин курулушун баштоо, Камбар-Ата 2 кесинин 2-чи агрегатын ишке киргизүү өңдүү пландары менен бөлүштү. Чакан кестердин айрымдары өз каражатыбызга курулса, кээ бирин кызыктар тараптын жардамы менен түптөөгө шарттар бар экен. Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен быйыл Камбар-Ата 1-дин биринчи этабын өзүбүз баштаган атабыз. Жакын арада Финансы министрлиги евробондторго ошолордун рыногуна чыкканга аракет кылып атат. $500 миллион чейин. Ал эми биринчи инфраструктурасын түзүүбүзгө $18,8 миллион керек экен. Биз таптык, бюджетте бар. Буюрса 1-апрелден баштап баштайбыз. Бирок анын астында Камбар-Ата 2-нин 2-чи агрегатын кое беребиз. Ушул жылдын аягына, эмки жылдын майына 2-чи агрегат дагы иштеп калат. 1-чи агрегатты билесиздер, азыр 120 мегаватт берип атканы менен 30 мегаватты запёртой мощность деп турат. Ошондо трансформаторный подстанциялардагы зым тутачкычтардагы жаңылангандан кийин бизде 250 мегаваттка чейин Камбар-Ата 2 бере баштайт да.
Коомчулуктун жарымы такыр ишенгиси келбеген кээ бир бөлүгү жакшы ниет кылалы деп кубаттаган асман долбоору бар. Ишке ашар ашпас арсар болгон бул долбоордун чоо жайда унута калбай айтылды. Анткени оңбогондой каражатты талап кылган курулушка акча кайдан табылып, ким курары, качан бүтөөрү али так белгисиз. Жыйында көпчүлүктүн ишенбестигин, кыялдагы жомук деген пикирин жараткан асман долбоору тууралуу да суроого жооп берген министрлер кабинетинин төрагасы Ысык көлдү жээктеп курулчу шаарда дымактуу долбоорлордун бири экендигин ишендирди. Буйруса ишке ашат деген ниети бар. Бирок жергиликтүү элди чочулаткан экология маселеси, ансыз да экологиянын эсеби жок булганышы көлдүктөрдү кооптонтуп келет. Буга чейин бул ой кыял болсо, азыр бул биринчи этапка кире баштадык да. Бизге генералдык план керек мунун куруусу. Ошонун баарына тең бул жигит жарайлат. Бул өзүнүн энергиясы дагы, акыл эси дагы мүмкүнчүлүк ушуга берет да. Биз муну үй куруп сатып акча таппай, ошо энергиясын, ошондой болгон талантын бизге да жумшасакпы деген ой пикирди айтсак макул болду. Азыр $1 миллион чейин өзүнүн акчасын сарптап, архитекторлорду, инженерлерди, геодезисттердин баарын алып алып, ген планынын үстүндө иштеп атат. Ал эми курууга келгенде аны дагы сиздердин болуп аткан сын пикирлериңиздердин баарын дагы биз ой пикирибизди эске алабыз да. Ири долбоорлордун катарын Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолда толуктайт. Анын арынан Жалал Абадка көздөй, андан ары Өзбекстанга карай куруу пландалып жатыптыр. Биргелешкен долбоор ишке ашса кайдыгер калтырбачудай. Макмал аркылуу Жалал Абадка барып, анан Өзбекстанга өтөт. Биз орустар менен чогуу быйыл өзүбүздүн күчүбүз менен Рыбачыдан Кызартка чейин, Чайекке чейин темир жолду кура баштадык. Орусиянын компаниялары болсо, илгерки маршрутту билесиздер, ошо Казармандан Каракечеге чейин келип, Каракечеден Рыбачыга, анан мындай кетчү да. Азыр ошо бөлүгүн орустар менен кура берели деп атабыз. Тияктагы бөлүктү болсо, азыр ошо Казарман аркылуу Кыргызстандан өтөт, Жалал Абадка барат, анан Өзбекстанга өткөн маршрутту эң лайыктуу деп эксперттер таап атат. Бирок окончательный вариантын эми сиздерге чыгарып беребиз да биз. Антке менен социалдык түйүндөрдө активдүү болгон колдонуучулар Акылбек Жапаровдун отставкасын талкуулап, бир күн кызматтан кеткени жатыптыр десе, бир мезгилде иштейт экен деп чыгышат. Мындай сөздөрдөн кабары бар министрлер кабинетинин төрагасы кеткенге да иштегенге да даяр экендигин билдирди. Кечээки күнгө бара албайт экенбиз, эртеңки күндө Кудайдын буйругу экен. Мага чейин кимдер келип, кимдер кеткен эмес. Кеткенге дагы даярмын, бирок иштегенге дагы даярмын. Эртең мен 7-де келип 10го чейин иштеп атам. Муну президент Садыр Нуркожоевич анан эл өзүнүн баасын берет го деп атам да. Мен экономикада мындай сыйкырдуу таякча жок да. Экономикада жок дегенде 3 жыл керек туруктуу өсүп кеткенге. Негизинен 2,5 саатка созулган маалымат жыйынга 50ден ашык жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышса, дээрлик баары суроо берип жооп алууга үлгүрүштү. Жеке жашоосуна байланыштуу да саясий экономикага багытталган ар тараптуу суроолор берилди. Эчен жылдан бери аткаруу бийлигинде иштеп, маалымат жыйынын маңызын түшүнүп калган Жапаровдун 2 саатта эмоция калтырып ийгенин байкоого болбойт. Экономиканы мыкты билгенден эсеп кысапты, киреше менен чыгашаны так ажыратып жаттап да бүтүптүр. Жыйынга катышкан журналисттер да иш чара тууралуу өз пикирлерин, калыс ойлорун айтышты. Жекече мен суроолорума абдан так жооп берди. Мен өзүм разы болдум. Башка кесиптештерим да, журналисттердин дагы суроолоруна мындай так жооп бергенге аракет кылды. Чын айтканда мен кичине мындай сыноо маанай менен келдим элем. Бир ушундай көйгөйлөр кандай жооп берет болду экен, пландарды кандай айтып берет экен, бирок ушу пландарын, жакшы пландарын айтып берди. Ошон үчүн баарына разы болдум. Биз журналисттер эмне каалаган суроолорубуздун баарын эле берип атабыз. Азыр эми Кыргызстанда Акылбек Күсөнбекович айткандай, жанаң эле бул Орто Азияда эмес, жалпы эле СНГ боюнча эң демократиялуу жана сөз эркиндиги боюнча Кыргызстан алдыда болуш керек деп биз ойлойбуз. Ошон үчүн өзүнө дагы жеке өзүнө тийишкен суроолорду да берип атышат биздин коллегалар үчүн. Бул туура эле. Анын баарына эч тартынбай премьер-министр жооп берип атат. Буга чейинки аткарылган иштер, өлкө экономикасын өнүктүрүүгө багытталган пландар маалымат жыйында кенеңгесер түшүндүрүп берилди. Казынага түшкөн каражаттардын изи, аларды кайсы жакка коротуп, кирешенин канча бөлүгү пенсия, жөлүк пул маянлардын жогорулоосуна жумшалаары да түшүндүрүлдү. Айтор берилген 60тан ашык суроо жоопсуз калган жок. Жубайым 1 миллиард 200 миллион. Шекер Сатыбалдиева, Аскар Маратов, Жума Баян.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жума Баян аналитикалык программасын көрүп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Узап бараткан аптада министрлер кабинетинин курамында өзгөрүү болуп, билим берүү жана илим министрлигинин башына кайрадан Алмазбек Бейшеналиев келди. Ал буга чейин ушул эле мекемени жетектеп, бирок соңку 6 айда Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы өкүлү жана Швейцариядагы элчиси болуп иштеп жаткан. Анын талапкерлигин президент Садыр Жапаров сунуштаган. Эл өкүлдөрүнүн элегинен өттү. Бейшеналиев буга чейин билим министрлигинин 1 жылга жетпеген убакыт башкарган. Иштеп жаткан жеринен кызматтан алынып, бирок 6 айга жетип жетпей, кайра эле ушул мекеменин башына келип отурат. Эмнеге кайра келгендиги элди дагы, депутаттарды дагы кызыктырбай койгон жок. Суроого жооп берген Бейшеналиев аны мамлекет башчысы өзү чакыргандыгын айтты. Демек, чет мамлекеттердеги аттуу баштуу жогорку окуу жайларында билим алып, билим берүү жана илим багытында эл аралык деңгээлдеги чоң тажрыйбасы бар адискөй кадрга зарылчылык жаралган деп билдик. Алмазбек Бейшеналиевдин билим министри болуп кайрадан келиши коомчулук тарабынан дагы колдоого алынды. Кыргызстанда кайсы гана тармакты алып карабайлы түп тамырынан бери реформага муктаж экендиги талашсыз. Албетте өлкөнүн өнүгүүсү, келечеги татыктуу билим берүүдөн көз каранды. Ал мамлекеттин өзөгүн түзөт. Бекеринен 21-кылым билимдүүлөрдүн заманы деп айтылган жок. Жаңы технологиялар мүнөт санап өсүп жаткан ааламдашуу доорунда келечек моунду мезгил агымынан калбай тарбиялап, билим берүү зарылдыгы бар. Бирок Кыргызстандын агартуу системасынын абалы айтпаса дагы белгилүү эмеспи. Тармактагы көйгөйлөрдү манжа менен санап болбойт. Заман талабына жооп берген билим сапаты эле эмес, агартуучулардын айлык маянасынын аздыгы, анын айынан чыккан кадрлардын таңкыстыгы, билим берүү мекемелеринин жетишсиздиги. Айтор балдарды бала бакчага кабыл алуудан тарта жогорку окуу жайды бүтүргөнгө чейинки машакаты күч проблемалар тармакта өтө арбын. Бул жалпы коомго көрүнгөн маселелердин чети гана. Тармактын казанында кайнап жаткан, бизге билинип билинбеген толгон токой көйгөйлөр да бар. Эми жаңыча ой жүгүрткөн, тажрыйбасы мол жаш жетекчинин билим берүүнүн башына келиши менен бул тармакта эмне өзгөрөт? Көрө жатарбыз. Баса белгилей кетчү жагдай жаңы министрден агартуу тармагында эмгектенгендердин, жалпы эле элдин ишеничи, үмүтү чоң. Буга чейин билим берүү министрлигин жетектеп, бирок министрлер кабинетинин соңку курамы түптөлгөндө элчилик кызматка кеткен Алмазбек Бейшеналиев бул жумада кайрадан билим берүү жана илим министрлигин жетектөөгө сунушталды. Жогорку кеңештин макулдугун алуу үчүн келген талапкерге чу дегенде эле билим сапаты, билим берүү уяларынын жетишсиздиги, ири курулуштарды, бизнес борборлорун кура берүүнүн ордуна мектептерди куруу боюнча да план түзүлгүлө деген сунуштар айтылды. Аны менен бирге билим берүү тармагынын мыйзамдарын талдап, заманбап деңгээлге чыгарууну айтышты. Анткени буга чейин министр жарандык коом менен акылдашпай көптөгөн мыйзамдардын ашмалтай чыкты деген пикир айтылды. Менден бир сураныш. Биздин жарандык коомубуз менен тыгыз байланышта иштесин. Биздин депутаттарыбыз мен деле ушул процесске кошкум келет. Биз чогуу сапаттуу биздин балдарыбыз үчүн, биздин мамлекетибиздин келечеги үчүн ойлонолу. Заманбап жакшы мыйзамды биз чыгарып койсок, биздин мамлекетибиз алдыга кетет. Сиз айткан боюнча биз мыйзамдарга инвентаризацияны толук жүргүзүп бүтүп калганбыз. Буюрса жарандык коом менен талкууга алып чыгабыз активдүү түрдө. Сиздер менен бул багытта буюрса иштешебиз. Маянанын аздыгы бүгүнкү күндө көптөгөн мугалимдерди жеке секторлорго, менчик мектептерге кетүүгө аргасыз кылууда. Бирок ошол эле мезгилде мамлекеттик мектепте билим берген агартуучулардын сапаты да жогору болууга тийиш. Бул тууралуу кандай аракет көрүлөрүнө кызыккандар да болду. Айлык акынын аздыгынан жеке менчик окуу жайларга өтүп кетип жатат. Сиз ошол мугалимдердин кетүүсүнү токтотуу максатында кандай сиздин өзүңүздүн идеологияларыңыз бар? Мектепте мугалимдердин айлык маяналары боюнча толук өзгөрүүлөр болмокчу. Жана стимулдаштыруу боюнча бир канча категорияда 7 багытта биз сунушту бердик. Бүгүн эртең менен 9-да финанс министрлигинде бул боюнча жыйын өткөрүлдү. Андан сырткары буюрса таланттуу мугалимдердин талантын көтөрүү, квалификацияларды көтөрүү боюнча буюрса башкача жаңы методдор менен иштерди алып барабыз буюрса. Өзгөчө шаар жерлеринде балдарды жогорку окуу жайдан да мектеп менен бала бакчага
жайгаштыруу машакат экендиги айтылып эле келгендиги рас. Анткени күчтүү билим уяларынан окуса, баласы билимдүү болсо деген ар бир ата эненин изги тилеги бар. Мындан улам айрым мектептерге жайгаштырууда коррупциялык көрүнүштөр өөрчүп, тааныш таап, акча бермейин мектептин калгасын ача албайсың. Бул боюнча Бейшеналиев мектептердин түйшүгүн теңдештирип, директорлорду ротациялоо менен абалды оңдоо батасын берди. Буюрса жаңы мыйзам долбоорлорун сунуштайбыз. Бул мектеп директорлорун ротациялоо боюнча, орундарын алмаштыруу боюнча өзүңүздөр байкагандай Бишкекте деле бардык мектептер мындай толук нагрузка жок. Көбүрөөк көп, анткени ал жерде сапат жакшы болгон үчүн бардык ата энелер ошол жака бергиси келет. А кээ бир мектептер өзүнүн нормасын толтурбай жаткандар бар да. Андыктан биз бая жакшы мугалимдерди жанагындай жайгаштыруу, туура багыттоо, артта калып бараткан мектептерге жакшы директорлор дайындоо аркылуу буюрса ушул балансты да түзөбүз деген ойдомун буюрса. Алмазбек Бейшеналиевдин кайрадан бул кызматка дайындалып келүүсү кубанычтуу жаңылык. Анткени ал буга чейин чет жактардагы абройлуу окуу жайларда жогорку кызматтарда иштеп, билим берүүнүн эл аралык стандарттарын билгендиктен анын тажрыйбасын өлкөдө колдонуу менен Кыргызстандын агартуу тармагына өзгөртүү киргизүү зарыл. Эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү талапкерди колдоого алганы менен тармактагы чечилбеген, чийленип калган көптөгөн көйгөйлөрүн айтышып, реформа жасоо керектигин сунуштап жатышты. Жакынкы айларда мугалимдердин майыналары көтөрүлөт делгени менен 5-6 миңге жогорулатуу менен маселе чечилбейт. Эл өкүлү Нурланбек Шакиевдин айтымында эмгек акыдан да алардын кадыр баркын көтөрүү керек. Андан соң 50-60 миң сомго чейин маянаны жогорулатып, ага ылайык талапты күчөтүү зарыл. Биринчи кезекте мугалимдердин айлыгын кескин көтөрүшүбүз керек. 5-6 миң сомго кошуу болбойт. Мугалимдердин айлыгы жок дегенде 50-60 миң сом болуш керек. Мугалимдердин статусун, кадыр баркын көтөрүшүбүз керек. Билим берүүнүн сапатын жакшыртыш үчүн татыктуу мугалим сабак бериш керек. Антпесе бизде билим берүү болбосо өнүгүү болбойт. Өнүгүүнүн эң чоң уңгусу, башаты ушу билим берүүдө турат. Бул бир. Экинчиси, мына ушул айлыктар көбөйгөндө жана кенже кызматкерлердин айлыгында карап коюш керек, уборщицаларды, техникалык кызматкерлердин. Анан эң башкысы жанагы предметтердин сатын кызгартыш керек. Айлык маселелери боюнча МОП-топ кенже кызматкерлердин айлыктары кошо камтылды сунушта. Буюрса апрель айынан баштап алардыкы да көтөрүлөт буюрса. Предметтердин санын кыскартуу боюнча буюрса жаңы окуу жылынан баштап өзгөрүүлөр башталат буюрса. Буга кошо депутат бүгүнкү күндөгү окуу программасынын татаалдыгын, балдарды кыйноодон алыс болуп, сабактардын санын кыскартуу керектигин кошумчалады. Ал эми кесиптешинин сөзүн улаган дагы бир эл өкүлү Чыңгыз Ажыбаев мектептердеги китептердин жетишсиздиги, өзгөчө элет жерлеринде эскилиги жеткен китептер колдонулуп, алда баарына жете бербестигин айтты. Деги эле жаңы министрдин кандай реформа жасаарына кызыкты. Мектептерде китептин жетишпегендиги, бирок магазинде сатыкка бар. Кандай реформа жасайын деп атасыз? Ошону менен таныштырып кетесизби? Билим берүү көп баскычтуу тармак. Эгер орто мектептерде ала турган болсок, реформаны мен мазмундан баштоону бул жолу багыттап жатам. Анткени мазмун өзгөрмөйүнчө ошого жараша стандарттар, ошого жараша программалар, ошого жараша мугалимдердин квалификациясы өзгөрүш керек. Бул жолу мындайча айтканда өзөктүү ошо иштин содержаниядан баштайлы деп аракет кылып атабыз. Билим берүү тармагында көйгөй арбын, китептердин эскилиги, тартыштыгы, ага кошо толгон токой каталар менен басмаканадан чыгары, окуу программанын оор экендиги дала ирет көтөрүлүп, анын ордуна кызыктыруучу усулдарды киргизүү сунуштар айтылып келген. Жогорку окуу жайлар менен бала бакчалардын менчик билим берүү уяларынын көйгөйлөрү айтор айта берсе маселе арбын. Бирок анын баарын чече билген, тармакта тамырлап кеткен көйгөйлөрдү көчөрүп отуруп жоюу оор милдет. Реформа тез эле ишке ашып, агартуу тармагы сабаттуу жаштарды тарбиялап, билимдин, илимдин алдыңкылары өсүп чыгат деп кыялдануу эртелик кылат. Жогорку кеңеш депутаттары ары карап суроо берип, бери карап сунуш айтып, өздөрү шайланып келген аймактардагы көйгөйлөрдү көзгө сай эскертип атып, соңунда талапкерди колдоп беришти. Сунуш түштү, добушка коебуз. Министр кызматына жаңы талапкердин тажрыйбасына таянып колдоо берүү бир тең. Реформа жүргүзүүдө бирөөнүн таанышы жакыны кызматтан кол жууса, дагы биринин менчик окуу жайлары жоюлса, ага да кайыл болуу керек. Реформа жүргүзгөн адам эч качан жакшы көрүнбөйт. Мындан улам анын жүргүзгөн саясатын дароо эле сындап чыкпай, жыйынтыгын күтө билүү да чоң эрдик. Сапаттуу кадрларды даярдоо келечек муунга мыкты билим берүүнүн камылгасын көрүүдө талыкпаган аракет керек. Реформа жүргүзүү оңой эмес. Көп мындай кысым болот. Ар кайсы тараптан, ошол эле академиялык элитадан болобу, бизден ошол эле билим берүү системасынан жаңы нерселер алып келген. Ошо кысымды туура түшүндүрүп, ошо жамааткачы билим берүү системаны иштеп аткандара элге түшүндүрүп, чогуу кеңешип, бир эмес көп жолу ойлонуп туруп анан чыгарса түшүндүрүп, анда бул алып кетет. Бирок мындайда реформа болгон менен ошо колдогон кишилер реформа кылам дегендер аз болот. Бул дүйнөлүк практикада көпчүлүк каршы болот. Бирок ошого кысымга карабай алдыга алып кетсе,
бул жакшы болот да. Реформа демекчи Кыргызстанда 30 жылдан бери ар бир тармакка жаңылоо жүргүзүлүп келет. Бирок анын үзүрүн толук кандуу көрө элекпиз. Себеби жогору тарапта отургандар өз ишине так болуусу кажет деп айтылат. Анын сыңарына билим берүү министри да эң оолу тазалоону министрликтин аппаратынан баштоо зарыл дегендер бар. Анткени министрдин бир орун басары курулушчу болсо, экинчиси агроном, үчүнчүсү бир учурда толгон токой ката менен басмаканадан чыккан окуу китептеринин демилгечиси, автору. Биринчи орун басары Калыш Шадыканов, анын кесиби курулушчу. Адан кийинки жаңы барган орун басары агроном. Анан билим берүү тармагын кантип башкарабыз? Адан кийинки көп жылдан бери отурган орун басары Надира Сынташевна отурат. Ал болсо бая эсиңиздерде болсо ката чыккан китептер боюнча, 5-класстын китептери боюнча тикелей себепкери. Көп жылдан бери иштеген орун басарларын баштап, көп жылдан бери иштеген жана бөлүм жетекчилерин бардын тазалап алыш керек. Андан кийин көп жылдан бери иштеп отурган билим берүү тармагындагы мектеп жетекчилерин тазалаш керек. Бүт өзүнүн административ составы менен. Себеби алардын көнүмүш өздөрү орнотуп алган монополиясы бар. Бүгүнкү күндө биздин билим берүү тармагы конкреттүү реформага жана чечкиндүү кадамдарга барууга муктаж. Мындан улам агартуу тармагындагы билим сапаты алардын ишмердүүлүгү көпчүлүк ата-энелерди канааттандырбайт. Бала бакчага башпакандан акча сураган көрүнүш жогорку окуу жайда аяктаганча тыйылбайт. Бул айныгыс факты. Бирок мындай жагдайлар министрдин чечкиндүү кадамга баруусуна түрткү болор. Аларды чечүү үчүн тажрыйбалуу, жаш иш билги жетекчинин талапкерлиги бекеринен каралбай жаткандар. Талдоочулар кайсы тармакта жетекчи дайындалбасын, анын ишинин натыйжасы жакшы нукка бурулса да, тескерисинче төмөндөп кетсе да, баары бир жыйынтык 3-4 жылдан соң билинет деп айтышууда. Ар бир жетекчилер өзүнүн колунан келген салымын кылат. Бирок жанагы жетишкенге бул убакыт талап кылат. Эгерде мисалы азыр биз болуп аткан кандай бир жакшы билим берүү тармакта болгон, бул 10 жыл мурда болгон өзгөртүүлөрдүн арасынан 11 жылдан кийин көрсө болот да. Же болбосо 2-3 жылдан кийин көрсөтөт да. Билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиевдин бейнесине көз жүгүртө турган болсок, ал буга чейин Түндүк Айова университетине илимий изилдөө боюнча чакыртылган профессор, Джон Хопкинс университетине докторантура жогорку кызматы, Элер Ал Галатоо университетине проректор, өкмөт аппаратына бөлүм башчы, Борбордук Азия регионалдык институтунун директору, билим берүү жана илим министри, Кыргызстандын Женева шаарындагы Бириккен Улуттар уюмундагы жана башка эл аралык уюмдардагы өкүлү, Кыргыз Республикасынын Швейцариядагы элчиси кызматтарын аркалаган. Мындай бай тажрыйбасын эмгек жолун эске алуу менен билим берүү жаатында жакшы жаңылыктар жаратарына, кескин реформаларды жасарына элдин ишеними чоң. Шекер Сатыбалдыева, Аскар Маратов, Жума Баян. Берүүбүздү өлкөдө билим берүүдөн калбай өзгөрүүгө өтө муктаж болуп турган дагы бир тармактагы маселе менен улантабыз. Бул апта ичинде саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өлкөдөгү 20дан ашык менчик медициналык окуу жайлардын 17си жабыла турганын жар салып, ал тургай алардын тизмесин жарыялады. Себеби алар талапка жооп бербейт жана кадимкидей эле бизнеске айланып кеткен деген жүйө келтирилүүдө. Аларда көбүнесе Пакистан, Индия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Грузиядан келген жаштар билим алат. Андагы билим сапаты дагы суроо жаратат. Министрлик кыскартыла турган окуу жайларда билим алган студенттер талапка жооп берген окуу жайларга которуларын убада кылууда. Мындай жол менен сырттан келген студенттерге сапаттуу билим берүү максаты коюлуп жатат. Бирок Алымкадыр Бейшеналиевдин кезектеги реформасы ишке ашар-ашпасы азырынча арсар. Анткени өлкөдөгү жеке медициналык окуу жайлардын көбү аты белгилүү олигархтарга, атка минерлерге таандык экен. Ошондуктан буга оңойлтоң эле жол бериле калабы деген суроо жаралбай койбойт. Ал эми министр айтканынан кайтпай турганын билдирди. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бул кызматка келген 2020 жылдын октябрь айынан бери тармакта бир катар өзгөрүүлөргө бел байлап, анын көпчүлүк чечимдери коомдо кызуу талкууга жем таштап, айрым учурда нааразычылыктарга себеп болгону белгилүү. Жакында эле Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө институтунун жоюлушу чуу жаратып, бир жумадан ашык убакытка созулган талаш тартыш жаңы гана басылган. Бирок бул иштер саламаттыкты сактоодогу реформалардын башаты гана экенин айткан министр алдыда эл үзүрүн көрө турган иштерди убадалап жатат. Бул иштердин аягы кандай жыйынтыкка алып келерин убагы келгенде эл тарых таразалайт. Саламаттыкты сактоо тармагындагы кезектеги реформа жана буга адистердин, талдоочулардын көз карашы кандай? Кийинки материалдан көрүңүз.
Бул апта саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин кезектеги реформасы менен коштолду. Мындай реформасы үчүн коркутууга кабылып жаткандыгын айтып, журналисттерден жардам сураган Бейшеналиев Кыргызстанда жабылышы мүмкүн болгон 17 жеке менчик медициналык окуу жайдын медициналык бөлүм же факультеттердин тизмесин жарыялады. Бишкек финансы экономикалык академиясы, Адам университети, Ала Тоо эл аралык университети, Саткынбай Тентишев атындагы Азия медициналык институту, эл аралык медицина жогорку мектеби, Кыргызстан эл аралык университети, Салымбеков университет мекемеси, Авиценна эл аралык медицина университети, ЕУ эл аралык медицина университети, эл аралык медицина университети, Рояль Метрополитен университети, ABC академиясы, эл аралык медицина жана илим университети, Бишкек эл аралык медицина институту, Илим изилдөө медициналык санитардык институту, Кыргыз медицина стоматологиялык институту, Ош эл аралык медицина университети, эл аралык илим жана бизнес университети. Бул окуу жайлар 1 апрелге чейин оорукана, гистология, өлүккана анатомия, клиникалык базасы бар экенин далилдеши керек. Ошондо гана алардын тагдыры дагы бир жолу каралмакчы. Бул окуу жайлардын кожоюндардын арасында таасирдүү капчыктуу олигарх адамдар бар экенин айткан министр Алымкадыр Бейшеналиев кыскартуу жараяны оңой эмес болоорун белгиледи. Министрдин орун басарынын айтымында мындай реформа сырттан келген студенттерге сапаттуу билим берүү максатын көздөйт. Түштүк регионго барып ушул окуу жайлардын базаларын көрдүм. Кээ бирөөлөр чындыгында биздин талапка такыр жооп бербейт. Такыр жооп бербегенден кийин ал жердеги окуган студенттердин даярдыктары дагы, конечно, неме жооп бербейт да. Мен ойлойм, ошондой объектилердин иштөөсүн токтотуу керек депчи. Өзүңүздөргө белгилүү, ар бир реформа өзүнүн артында бир өзгөрүүлөрдү алып келет. Анан кээ бир адамдарга может жакпашы мүмкүн, бирок негизинен бул жерде салмак сатуу тармагы негизинен биздин ошо тейленүүчү калкыбыз утуш керек жыйынтыгында. Ошондуктан реформа оң жагынан жыйынтык берип жатат деп айта аламын. Өлкөдө медициналык билим берген 3 мамлекеттик жогорку окуу жайы бар. Алар Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана Ош мамлекеттик университети менен Кыргыз-Орус Славян университетинин медицина факультеттери. Бул окуу жайлар ишмердигин жүргүзө берет. Ал эми кыскартууга туш болгон окуу жайларда билим алган студенттер талапка жооп бергендерине которулат. Эми студенттер медицина боюнча билимди ушул 3 университетте гана ала алат. Келечектеги өмүр сакчыларын даярдаган окуу жайларды иретке салуу маселеси бир топ жылдан бериле көтөрүлүп, майнап чыкпай келген тармак. Жарандык активист Атай Бейшенбек акыркы жылдары медициналык окуу жайлары пайдалуу бизнес катары көбөйүп кеткендигин айтып, өкмөттүн саламаттыкты сактоо тармагына реформа жасоо идеясын колдоого алууда. Жол анткени бизде медициналык окуу жай бул медициналык туризмге баягы дал келишип калган, канчалаган башка чет өлкөлүк жарандар келишип, бул жерге тыйын тыпырын коротуп атышат. Бул жакшы көрүнүш. Демек ага таасирин тийгизбейт экен да. Ошондуктан сапаттуу билим берүү бул биз үчүн өтө маанилүү болуш керек. Кандай гана жагдай болбосо дагы билим берүүнүн сапаты биринчи орунда туруш керек. Анткени эсиңиздерде болсо, бир учурда Пакистан тарап биздин дипломдорду кабыл албайбыз дегенде кандай бизде маселелер жаралды эле. Ошондуктан биз ал маселелерди чечүүгө коомчулук дагы колдоо көрсөтүп турушубуз керек да. Медициналык жааттагы окуу жайлар соңку 5 жыл ичинде абдан көбөйгөн. Маселен 2017 жылга чейин 7-8 медициналык окуу жай жана факультет болсо, андан бери алардын саны 24кө жеткен. Айта кетсек, 2020 жылдын ноябрь айында Пакистан Кыргызстандагы медициналык жогорку окуу жайларды кара тизмеге киргизип, өз атуулдарын бул окуу жайларга тапшырбоого чакырган. Буга Кыргызстандан дарыгерлик диплом алган пакистандыктардын 90%. Пакистандагы милдеттүү сынактан өтпөй диплом жарабай калганы жүйө келтирилген. Кийинчерээк Кыргызстандын 4 медициналык жогорку окуу жайы кара тизмеден чыккан. Медицина жаатындагы серепчи Бактыгүл Жумагулова бул тармактагы билим чындыгында эле төмөндөп кеткендигин айтып, өкмөттүн соңку аракетин өтө кылдат жүргүзүүгө чакырат. Частный эмелерде билесиңер, тааныш билиш өздөрүнүн адамдары иштейт. Алар менен жумуш ордун камсыздап, анан акча алуу максатында. Анан кийин эл ишенип бара берет, акчасы бары дагы, жогу дагы барат. Анан кийин окуп бүткөндөн кийин эчтекеге жараксыз болуп калат. Себеби деген эч нерсе үйрөнгөн жок.
клиникалык база бул өтө күчтүү, микроскоп болуш керек, клеткаларды изилдөө эмеси болуш керек, адамдын денесин, тулку боюн изилдеш керек, органдарын изилдеш керек, аны үчүн өзүнүн моргу болуш керек, өзүнүн дагы башка талап кылына турган нерселер бар. Ал нерселер бизде жок. Ал эми медицина жаатындагы адис Пермет Барктабасова министрдин бул демилгесин колдобойт. Ал талапка жооп бербеген окуу жайларды ачууга кандайча уруксат берилгенин текшерип чыгуу зарылдыгын айтат. Кыргызстанда ар бир жеке менчик окуу жай лицензиялоо жана аккредитациялоо боюнча башкармалыктан уруксат кагаз алат. Ал башкармалыктын комиссиясынын текшерүүсүнөн өткөндөрү гана иш жүргүзө алат. Ал эми окуу процесси жана окутуу программасы Билим берүү министрлигинин көзөмөлүндө. Ректорду шайлоо мамлекеттик окуу жайларда акыркы өзгөрүүлөргө ылайык мугалимдердин тандоосунан көз каранды болсо, менчик окуу жайларда көбүнчө негиздөөчүсү ректорлук кызмат аткарат. Медицинского законодательства нарушаются. Министр медицина коомчулугун не сабалга кептеп, өлкөнүн башкы дарыгери бардык нерсеге даяр экенин көрсөтүүдө. Улуттук онкология жана гематология борбору өзүнүн маммология бөлүмүнөн кол жууду. Көкүрөк рагы онкологияда аялдар эң көп каза болгон илдет. Психиатрия менен наркология эмне максатта бириктирилгени белгисиз. Орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт. Бул тармакта эмне маселе чечилди? Улуттук кардиология жана терапия борборунда болсо элдин көз алдында эле түшүнүксүз окуя болду. Ал эми Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна тез жардам ооруканасын ачууну ким сунуштады? Ага барган жолдо дайыма транспорттыгыны байкалат. Бул реформа эмес, жеке таарыныч, өч алуу болушу мүмкүн. Медициналык окуу жайларды жаап салуу бат эле. Учурдагы мыйзамдар боюнча алардын лицензиясы сот тарабынан жокко чыгарылышы керек. Дал ушул жагдайды эске алганда Саламаттыкты сактоо министрлигинин акыркы аракети канчалык мыйзамга шайкеш келет деген суроо бар. Ну что это за ответ? Мындан сырткары жеке менчик окуу жайлардын ишмердигин токтотуунун мыйзамдык негизи да талаш жаратууда. Учурдагы мыйзамдар боюнча алардын лицензиясы сот тарабынан жокко чыгарылышы керек. Дал ушул жагдайды эске салган эксперттер Саламаттыкты сактоо министринин акыркы аракети канчалык мыйзамга шайкеш келет деген суроону коюшууда. Мындан сырткары Билим берүү жана илим министрлигинин бул маселе боюнча так позициясы белгисиз. Министрлик учурда бул маселе каралып жаткандыгын айтып, азырынча комментарий бере албай турганын билдирди. Реформа деген сөздөн тажагандай болдук деген серепчи азыркы реформадан көпчүлүк коркуп, эрк жетишсиз болгон үчүн ордунан жылбай атабыз дейт. Министрдин реформасы айрым учурда тескери жүрүп жатканы да айтылууда. Ошол медициналык мекемелерди алдыга жылдырган кесипкөй специалисттер болсо, аларды алып келсе болот. Даражасын чоңойтупчу. Анан кийинге чыгып коюңуз, белчесинен коррупцияга баткан жетекчилерди кайрап келип, улам чоңойтуп бергени бул мындай чыкканда медициналык коомчулукту иренжитип атат десек да болот. Өлкөдө соңку жылдары ачылган медициналык жаатта окуу жайларда көбүн эсе Пакистан, Индиядан келген студенттер билим алат. Мындан сырткары коңшулаш Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан келген студенттер да бар. Мамлекеттик статистика комитетинин маалыматына ылайык 2021 жылы 2022 жылдарда 83 миңден ашык чет өлкөлүк студент Кыргызстанда билим алып жатат. Бул өлкөдөгү жалпы студенттердин 85%-ын түзөт. Мындай студенттердин саны акыркы 5 жыл ичинде 7,7 эсеге көбөйгөн. Тазагүл Эмилбекова, Мээримбек Жусупбек уулу, Жума Баян. Сиз Жума Баян аналитикалык программасын көрдүңүз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Көңүл бурганыңызга рахмат. Саламатта туруңуз.